Менин жалгыз kızım бар, Кудайдан тилеп алган. Ошол Жалал-Абадка турмушка чыкты. Азимханов Муктарбеке. Россияда жүрүшүп 20 жыл иштешип, үй жай кылышты. Күйөө балабыздын бир тууган агасы өтүп кеткен болчу. Ошонун тамын аялы турмушка чыкса алып коет деп, менин күйөө баламы зорлоп, сага миллион акча беребиз. Ошо тамды өткүзүп алып, ошого үйленесиң деп зордуктап үйлейт аны. Менен сурабай үйленесиң, 4 балабыз туруп деп кызым күйөөнө эмеганда күйөө айтат ыйлап, мен атам менен апам сендей балам жок, үйленбесең болбойт. Тамды өткөрүп алышыбыз керек. Сага 1 миллион акча беребиз. Келем балдарың менен жеп жүресиң деп. Анан айласы жоктон үйлендим дейт. Кызым не кылышын билбей отур. Экспер уруп кайненеси, кайнежелери, кайынсиңдилери келип түнкү саат 3-те уруп көк ала кылып кетиптир. Мага звонок кылды. Түнкү саат 3:30 апа мени уруп кетти булар. Эч кимин кабар албайсың деп. Ортончу баласын жөнөтүп, ал келип небелер үкемдерди көргөнү келдим деп. Бүгүн жатып, экинчи күнү түнкү саат 3-те урдап кетип калды. Эртең менен намаздан кийин турсам эле 2 бала жок, терезе чоң ачык. Assalamu alaikum Kırgız elim, salmasızlarбы. Men keçe kayninем gelip жалган маалымат берип кеткен экен. Мен ошого ответ берип коеюн деп келдим, жооп берип коеюн деп. Жалган маалыматтар келип берип кеткен экен. Балдарым урдап кетти, неберелерим урдап кетти деп. Мен бул балдарым өздөрү келишти бул жерге. Жалган маалыматты бериптир, биз да кошо барып өзүбүз айтып берели деп. Бизди эч ким урдап келбеди. Биз түнү саат 1-ден 10 өткөндө Айнектен чыгып келдик, ашып. 2-ге чейин машина токтотпой, бир портер токтоду, ак портер. О портер менен кеттик. Мен аркасына чыктым, бортуна. Укам астына чыкты. 2 киши экен. Патинка берип, неме кийгиң эле калыңыраак деп неме кылды. Ал деп кийип алды укам. Мен эле кийип алдым. Анан ошентип кетип атсак эле туруп эле милиция алып барып киргизип койду, отургузуп койду. Ошол жерде аты жөнүңөрдү айткыла, неме кылгыла деп айтты. Айтсак, атам албады 1-2 жолу чалганда. 3-чү жолу чалганда алды анан. Алып ошентип 3:30 чалгандан кийин 7-ге жакын келди. 8-де чыгарып кетти. Бизди эч ким урдабады. Өзүбүз качып келдик. Ол жакта барды иштедет экен, урат экен. Түнү эшикти култап коет экен. Уктап атканда. Ошондон Айнектен ашып келдик. Биз уктап атканда тайнам күндө эле бизди эмне эшик жаап коет эле да, култап коет эле. Анан аргенкем кетем деп атканда мен ам кетейин дедим эле. Майыл деди эле, экөөбүз түшүп кеткенбиз. Аргенкем мени түшүргөн. Анан кийин кете бергенбиз. Ошо ояктан сүйлөп атат. Чынар же не эле атаңар силер келип Айнектен түшүрүп машина алып кетип калган дейт. Андай эмес эле. Биздин бияка качып келгенибиздин себеби бизди уруп, сабап, иштетип, неме кылган, ошо качып келдик. Kim urат эле ошо жерде? Тагам. Тагасы да. Kim? Тагам. Дагы? Тайнем. Мен буларды үйдөн кетирген эмесмин биринчиден. Алабукага. Мен буларды үйдө отурушкан жакшынакай. Бир күнү ушу домат кылып келген ушу кайненем үйдөн алып кетип калыптыр балдарын баарын. Үйдөн даже бир мага тапичка да калтырбаптыр. Бүт баарын КамАЗ алып келип жүктөп, ошентип балдарды алып кетип калыптыр. Келсем үй таптаза, эч нерсе жок. Анан майыл деп мен алар менен соттошкон деле жокмун, эч биле кылган жокмун, барган жокмун өздөрү келели деп. Жүрсөм бир 6 айдан кийин, 5 айдан кийин бекен, 5 айдан кийин эле балам келип калды. Мен качып келдим. Бияк качып келди.
Кана калган балдар десем, аларды кое бербейт, алар коркот деп ушинтип неме кылышты. Буну сентябрга чейин барып жүрүп кел деп мен жөнөттүм эле. Барса пресс жыйдырыптыр, өз бөйрөгү ооруйт мунунча. Пресс жыйдырыптыр, эмне дарылатканбы, бир нерсе алгандай. Дарактарга дары септейби. Дарылар септирип, ошондой кылып, айдем уруп ушундай кылганбы. Булар кой мен кетем дептир. Бул баламач. Кетем десе, бул мени да кошо ала кет деп, ошондой болгонбу? Мени да кошо ала кетиңиз, мен да кача албайтам деп, анан булар качып келишет. Булар бияка кача албаганы тутуп алса урушат деп неме кылыптыр. Ошо качпай бияка келбептир. Ош жакта жүрө бериптир качпай. Тутуп алса урат деп. Анан кече келип дагы айтыптыр, акасынын аялына үйлөнүп алган деп. Эч кандай андай болгон эмес. Менин маркум акам каза болуп калгандан кийин 3 баласы калган. Ал 3 баласы калгандан кийин, конечно, өзүмдүн акам болсо балдарынан кабар алышка милдеттүүмүн да мен. Ошол милдет барып карашып антип жүрсөм, ошо келинчегим ошо маалда жок эле жерден кызганып, сен ушундай деп, ушу оюнан токуп чыккан нерсе бул. Үйлөнүп алган деп. Андай болгон эмес эч кандай. Ошондон токуп чыгышкан. 1 миллион деп сүйлөп атышат. 1 миллионду кандай каяктан таап алышкан билбейм анда 1 миллион деп. Ал үйдү апам рахматтылык, атам бар азыр ошол үйдө жашайт. Ошол үйдү илгертен эле ошо апамдын атында, атам экөө ошол үйдү салышкан. Ошол үйдө кармап турган акаме, маркум акам. Ошол үйдө жашашат эле. Бу жерде жок эле жерден эле жомокторду айтып чыгыптыр. Дагы эмне деген? Сотко келсек, сотторго мен андай акча берип же бир нерсе кыла турган, мен андай бай деле адам эмесмин. Мен ортодо эле жүргөн адаммын. Өзүм тирилигим жетишет. Анан дагы айтсак, керемет деп кетиптир. Эжеси миллионер деп кетиптир. Үлайым эле ошо эже миллионер болуп кетсин. Андан кичине чайканасы бар. Ал өзүнүн чоң эле эжем, ал өзүнүн тириликтери башка, анын семьясы башка. Мага эч качан киришкен эмес ал эжем. Ал эмнеге аралаштырып атат бул жерде билбейм. Келип дагы айтат, Асанды уруп, коркутуп, арыктап кетиптир, андай деп. Мен буну урмакчын пешенесине чертпейм дагы, катыям, сүйлөбөйм көргөн эмесмин. Мына өзү деле турат. Айтчы, мына ачык эле айтчы. Мени урган деле эмес, сөккөн деле эмес. Алабукада урган. Тагам, тайнем. Бул калтырап титиреп неме кыл деген жалган да. Биякта атам пешенесине чертмес, сылап дагы койгон эмес азыр. Неме деле кылбайт. Просто жөн эле жүрөт жанында. Болду, ол жакта эсе күндө эртеден саат 7-де тургузат. Түнкү саат 12:30 чейин уктатпайт, иш кылдырат, кой кайтарат. Кышында дагы кой кайтарат. Чоң куртканы кийгизип коюп, жазында дагы кайтарат. Ишкылса кордоп эле жүрөт да, кул кылып эле мкам. Мен дагы ошентип кул кылып жүрдүм, өзүм качып келдим бияка. Качып келип кайра барсам, мкам дагы ошентип неме деп, мкамды эле алып келдим. Анан кече айтып атканы жалган. Арыктап кетти, титиреп кетти. Дагы тагам бар, Том Тимурлан деген, Караев Тимурлан. Күндө ичип алып келип, өзүнүн катынын урат, балдарын урат. Онусу жетишпесе бизди келип урат. Мени атканага алып барып сабайт эле. Укаларым үйдө сабайт эле. Ишкылса ошентип сабап неме кылып, корлук болуп көрүп келдик ушул убакытка чейин. Качып келе бердим мен. Бардык ошо Тимурлан деп эле болду өзү. Уруп сабап эле жүрө берет. Тайнем дагы
табакты алып келип неме кылып уруп атып ошентип жүрөт. Кече келген тура эмес да бияка келип. Менин фамилиямды айтып бияка. Элмир, Фатима мен болуп тоо алып чыккан биринчи үйгө келген эле. Уруп туруп анан кийин тоо алып чыгып ошо каалаган жагыңарга бара бергиле, үйгө кирбейсиңер эми деген. Анан кийин Фатима бир жака карап кетип атканда каяка кетип атасың деген. Анан кийин өзү сатчыскы десе бербас үйгө жөнөгүн деп дагы уруп үйгө алып кирген кайта. Мен ажырашканын себеби менин маркум акам өтүп кетет, каза болуп калат. Анан акамдын 3 баласы болот. Ата-энем кошо болот ошол жерде. Акамдын келинчеги дагы ошол жерде жашайт ата-энем менен. Анан аларга барып мен балдарына дагы карашып, ошентип келип жүргөм. Бул мени кызганып жок жерден эле сен ошону алып алгансың, аял кылып алып алгансың деп. Андай нерсе болгон эмес. Ошонун аркасынан ажырашуу келишпес пикир ошондон башталган. 2004-жылы балалуу болгом. 2005-жылы Россияга туура эле ошо Россияга кеткем. Россияга барып 2007-жылы кайра келгем. Келип ошол бойдон мен Россияга 2009 дагы баргам. 2009 барып 2010 кайра келе бергем. Келе берип балалуу болгом. 2009 бул балам болгон. Анан бул жерде 2011-де жашап жүрүп кайра да Россияга барып кайсы 2011-жылы баргам. 11-жылы баргам. 11-жылы баргам. Бул балдарым төрөлгөн. 12-жылы. 12-жылы. 12-жылы төрөлүп, анан кайра Кыргызстанга келгем. Балдарымы алып Кыргызстанга келгем. Келгенде келинчегим ушу балдарым ооруп турган жерден дагы ошо 5ке бөлөп тишим ооруп атат деп мага таштап ошо каза болгон апам экөөбүзгө таштап качып кетип калган. Ошондо мен да больницада болчумун. Бул балам да больницада болчу. Ошондо эле качып кеткен. Ошо бойдон кеткен. Фатима экөөбүздү Кетип буларды мен өзүм багып чоңойтуп ошентип жүргөм. Үйдө айтыптыр. Үйгө келсек мен үйдө өзүм пешине терим менен салып полный өзүм пешине терим менен эч кандай алардын жардамы жок эле өзүм салгам. Ал качып кеткен бойдон 2019-жылы мен үйдү бүтүп, кой балдарың менен жаша, кел деп аны алып келгем. Алып келсем дагы өнөрүн көрсөтүп ал ошентип жок алып кеп жашап турган жерден акам каза болуп калат. Акам каза болуп калат 2020-жылы. Ошо келгенден 1 жылдан кийин эле акам каза болуп калгандан кийин маркум акамдын 3 баласы калат. Анан ага жардамдашып жүрөм. Жүрсөм бул шантаж кылат дагы мен үйлөнүп алгансың сен ошого деп кызганган адам болуп ошондой скандал чыгарат. Скандал чыгарып жүргөн жерден ажырашамын мен дейт. Анан мен кой деп айтам. Жок, мен ажырашам деп болбой ошентип аткан жерден ошо мен жок мен ошо маркум акамдын келинчеги дагы ошо да каза болуп калат. Каза болуп калгандан кийин мен экөөбүз ошондон пикир келишпестик ошондон башталат. Башталып анан мен айтам, балдарым менен ушул үйдө жашай бер. Мен үйгө келбей эле коеюнчу, балдар менен жашай бер десем, үйдү дагы ушу балдарымы алып, үйдү дагы полный ичин эмне болсо бүт бәрін алып тонот. Даже мага босоножка ham калтырбайт үйдөнчү. Полный алышат дагы балдарым алып качып кетишет. Алабыкага. Келсем үйдө эч нерсе жок. Эчтеке калбай, эч нерсе жок таштап атып кетип калышат. Анан болуптур деп мен ага деле согласен болуп жана 3 баланы карашып жүрсөм, бул балам келип калат. Бул балам келип, азыр мен өзүм карайм бул балдарыма.
өзүм карап атам. Кече айткан баары калп, жалган. Балдарым жок деп сүйлөп атат дагы. Балдар Кудайга шүгүр 3 баласы бар, чоң неберелери бар. ЗАГС жөнүндө, нике жөнүндө айтыптыр. Мен ЗАГС негизи биз алган эмеспиз ЗАГС. Атасы Анык деген ошондой справканы алып эле ошондой алганбыз. ЗАГСты биз алган эмеспиз. Кийин соттошуп жүргөндө эле булар ошо сот жакта Замир деген акасы бар өзү бунун. Көрүнгөн жерге мурдун тыгып жүргөн. Ошол болушуп булар подделка ЗАГС кылышат. Подделка ЗАГС алышып сотко беришет. Сотко бергенде мен ошо экспертизага бардым. Көп эле жака бардым, экспертизага барып, экспертизага бир 10 жолу бардым окшойт. Ошо Ошко барып, экспертизага колумду коюп, отуруп коюп, көзүм жумуп полный эле ошентип койдум. Ошол жактан келди, ошого карап сот чечим чыгарып берди. Ал ЗАГС жөнүндө айтпай деле койсо болмок эле, азыр өздөрү деле уялбай айтыптыр ал ЗАГС жөнүндөчү. ЗАГС вообще алган эмеспиз биз. Аталыгы Анык деген эле немемен ошо менен алчык. Да бул жерде айтыптыр, мен кызымды уруп, эжеси, кайненеси, кайнсиңдилери деп ошентип жалган маалыматтарды бериптир. Бул жерде ошо даже балдарым деле турат ушул жерде. Урган. Урса экспертиза действительно урса көк ала болсо анан чыгарып берет да, таптаза адамга каяктан чыгарып берсин экспертиза? Урду эле же апаң айтчы, мына ким бирөө жарым барып урду эле ачыгын айтчы. Жок, эч ким урган эмес. Кимди? Апаң эмне ким Апам эч ким урган? урган эмес. Көгөрдү эле көзбөзү. Эжеси миллион берем дептир деп кантип уялбай сүйлөдү ошону. Уялыш керек да кичине. Ал эжем турмушу башка. Анын кичинекей бир чайканасы бар, тура. Анын өзүнүн жетиштүү тирилиги бар да, ал менен семьясы башка болгондон мен семьям башка болгондон аралашпайт да ал. Аралашкан дагы эмес. Кайра мага ал кайра жакшы сүйлөп, аксанаң апке, келинчегиң апке деп жакшы сүйлөп, кайта ошентип жүргөн ал эжем. Кайра ошо жакшы сүйлөп, ушинтип жүргөн адамды жаманатты кылып, бул жерге миллион акча берем дептир, анан мындай деп. Туура маалымат бериш керек да. Өзүңүз жашыңыз жетип, чоң эле аялсыз. 70ке чыгып атасыз. Жок дегенде мына неберелериңиз үчүн туура сүйлөбөйсүзбү? Бизди тынч койгула. Болду, тийишпей. Мына балдарым өзүм менен мына айтчы. Бизди тынч койгула. Биз апам менен эмес, атам менен жашайбыз. Болду. Тийишпей. Мага деле тийишпей эле. Болду, мен аякка барбайм. Атам менен жашаймын. Силер менен жашайм.